УКМК Талатбек Масадыковдун кеңешине муктаж эмес. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыковдун УКМК тууралуу айткандарына жооп кайтарды. Коопсуздук комитети бүгүнкү күнү мамлекеттик органдарга, анын ичинде УКМКга жалпыга малынуу каражаттары менен иштешүү мурдагыдан да зарыл деп эсептейт. Анткени алар массалык маалымат каражаттары аркылуу жарандарды элдин кызыкчылыгы үчүн аткарылып жаткан иштер менен кабардар кылып турат. Бул жагынан алганда УКМК Масадыковдун берген мындай кеңештерине муктаж эмес. УКМК аткаруу бийлигинин маанилүү органы болуп саналат. Зарыл болгон учурда конституциялык укук бар компетенттүү адамдардын кеңештерин жана сунуштарын колдонот. Өз кезегинде УКМК Масадыковду конституцияда каралган кызматтык милдеттерине негизделген ыйгарым укуктарын аткарууга чакырат деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, Масадыков журналисттердин бирине берген маегинде УКМКнын иши боюнча Камчыбек Ташиевке айрым кеңештерди берүүгө даяр экенин айткан. УКМК коомчулукка массалык маалымат каражаттарына чыга турган мекеме эмес. Анын өзүнүн ички дүйнөсү, кылган иши тынч болушу керек. Коопсуздук кеңешинин иши да ошол. Мен да маекти биринчи жана акыркы жолу берип жатам. Биздин башчылар менен кеңешип уруксат алмайынча маек берилбеши керек. Себеби коопсуздук тармагы тынч иштеши керек. Кээ бир суроолорго жооп бере турган болсоң, президенттин аппаратынын басма сөз кызматы аркылуу жөнөтүү зарыл. Бардык мамлекеттерде ошондой, бизде Кыргызстанда өзгөчөлүк болуп жатат, деген ал. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Азимбек Бекназаров: биз рекет мамлекетке айланабыз. Темир Сариев кармалды. Көп камалуулар болууда. Алар ар кандай суммада каражат төлөп, айрымдары 2 күндө эле бошоп кетүүдө. Мунун баары мыйзамдуу жүрүүдөбү? Мен өлкөдөн сыртта жүргөнүм үчүн ким кандай кылмышка шектелүү менен кармалып, кандай кылмыш менен айып огузулуп, кайсы статьянын санкциясы менен кусуп, анан бошоп жатканын толук билбейм. Кустуруу боюнча парламент жаңы мыйзамдарды кабыл алганы, кайсы мыйзамдын негизинде кусуп жатат, аны да айта албайм. Акча төлөп сотко жетпей чыгып кетүү өлкөдө кылмыштуулуктун көбөйүшүнө, адилетсиздикке кеңири жол ачат. Акчалуу кылмышкерлер тергөө органдарынын мыйзамдуу сатып алуусу катары калыптанат. Рекет мамлекетке айланабыз. Түрмө кылмышкерлер үчүн эмес, акчасыздар үчүн боло баштайт. Кустуруу коррупциясыз, мыйзамсыз байыгандар үчүн же жеңил экономикалык кылмыштарга колдонушу. Булар мыйзам деңгээлинде конкреттештирилбесе, тергөөнүн беспредели күчөйт. Акыры социалдык жарылууга алып келет. Мисал, Кумтөр коррупциясы боюнча кустуруу, тергөө менен кызматташуу, кылмыштын эскирүү мөөнөтү өтүп кетиптир, күнөөсүн мойнуна алуу деген шылтоолор менен кимдир бирөөнүн кылмышын кыскартуу, камактан чыгаруу, бошотуу — бул туура эмес деп ойлойм. Кумтөрдөгү кылмыш кыргыз коррупциясынын туу чокусу. Кумтөр боюнча кылмышкерлер элдин ырыскысын, байлыгын, тагдырын, келечегин саткан мурдагы президенттер, өкмөт башчылары жана башка эң жогорку мамлекеттик чиновниктер, элди багат, эл үчүн кызмат кылам делинген кызмат адамдары болушкан. Зыяны орду толгус, эсеп жеткис кылмыш 30 жылга улантылды. Аларга кустурбайчылык да, кызматташуу да, эскирүү мөөнөтү да колдонулганы адилеттүү болбой калат. Азыркы тергөөчүлөр колдонуп жатышкан тергөө менен кызматташуу же кимдир бирөөгө каршы керектүү көрсөтмө алуу практикасы Батукаевдин ишинен бери кеңири практикалана баштады. Мурдагы мыйзам жол берчү, бирок негизинен жеңил кылмыштарга колдончу. Оор кылмыштар боюнча кылмыш иш сотко чейин жеткирилиши милдетте. Мисалы, азыр Акаевдин Кумтөрдүн иши боюнча тергөөгө жардам бергиси келип, өзүн бактылуу сезгени сот адилеттигинин принцибине туура келбейт. Акылга да сыйбаган көрүнүш. Анткени Кумтөр боюнча эң башкы жоопкер Акаевдин өзү экенин ким билбейт. Кумтөр иши боюнча башкалар Акаевдин коррупциялык аракеттерин айтып, тергөө менен кызматташса, жардам берсе да кичине жарашат. Анын өзү күнөөсүн толук мойнуна алып, өкүнүп элден кечирим сураганы же ондогон миллиарддаган долларды төлөп койсо деле, ал эшектин тушагын чечпейт. Эми Акаев тергөөгө эмнени айтып жардам берет? Бул жагы мага табышмак. Булак Азия News. Эл чындыкты билсин. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев кыргыз элине кайрылуу жасады. Бүгүн 6 августта Кыргыз Республикасынын туңгуч президенти Аскар Акаев кыргыз элине кайрылуу жасады. Урматтуу мекендештер, учурда мен Кыргызстандамын. Өз мекениме 16 жылдан кийин кайтып келүүгө шарт түзүп берген үчүн президент Садыр Жапаровго, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке ыраазымын. Бул ирет азыркы бийликтин Кумтөр алтын кенин кыргыз элибиздин кызыкчылыгы үчүн иштешине, жасап жаткан аракетине өз салымымды кошуу үчүн келдим жана бул долбоор боюнча мен билген маалыматтарды ачык айкын айтып бердим. Учурда келгеним эгемен кыргыз мамлекетибиздин 30 жылдык мааракесинин алдында болгону мени толкундатып турат. Эгемендиктин алгачкы 15 жылында мен Кыргыз Республикасынын биринчи президенти катары кыргыз мамлекетин түптөөгө, эбегесиз кыйроого дуушар болгон кыргыз эстеринин экономикасынын кризистен алып чыгууга бардык билимимди, тажрыйбамды, күчүмдү жумшадым. Мурдагы союздук республика көз карандысыз мамлекетке айланып, Борбордук Азиядагы демократия аралчасы деген сыймыктуу наамга ээ
болуп бүт дүйнөгө таанылды. Эгемен өлкөбүздө демократиялык башкаруу системасы орнотулду. Өзүнүн ресурсун түгөткөн пландык буйрукчул экономиканы рынок экономикасына өткөрүү катаал жолун басып өттүк. Улуттук валютабызды өз учурунда киргиздик. Бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна биринчи болуп кирдик. Советтин өлкөлөрүнүн арасында эң ийгиликтүү айыл реформасын жүргүзүп, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого жетиштик. Өлкөдө туруктуулукту, эл арасындагы ынтымак, биримдик мамилелерди бекемдей алдык. Албетте 15 жыл аралыгында кемчиликтер да орун алды. Иш жай баракат жүргөн жерде чечкиндүү кадамдарды талап кылган тобокелчилик жок болсо гана кемчилик кетпеши мүмкүн. Менде да, менин командамда да кемчиликтер болгонун эч убакта жашырган эмесмин. Алардын ичинен эки кемчилик мени дайыма өкүндүрөт. Биринчиси Аксы окуясы. Бул трагедияга менин өлкөнү башкаруу мезгилинде жол берилгени менин жүрөгүмдү жаралап келет. Экинчиси президенттик кызматты 2005 жылы кийинки президентке конституциялык жол менен өткөрүп бере албай калганым. Бул кемчиликтер үчүн мен кыргыз элимен кечирим сурап келгем жана дагы да суранам. Ошону менен катар соңку 16 жылдан бери менин айыгышкан оппоненттерим мага жаап келе жаткан курулай жала ушактарын чечкиндүү түрдө четке кагам. Алар Акаевдин өзөнгө куушту Кытайларга сатып жибергени, кумтөрдөн алтын акча жеп акцияга ээ болушу, үй бүлө мүчөлөрүн мамлекеттик башкарууга кириштириши сыяктуу жасалма ойлоп табылган айыптоолор. Булар эч далилсиз бет тырмарлык каралоолор экенин өткөн мезгил таамай тастыктап берди. Урматтуу мекендештерим, учурда кыргыз мамлекетинин жетекчилиги жаңы демилгелер, жаңы дем менен иштеп жатканына күбөбүз. Өлкөбүздө тынчтык, ынтымак жана туруктуулук өкүм сүрүп турат. Коррупцияга каршы күрөш жогорку деңгээлде жүрүүдө. Кумтөр алтын кени кыргыз өлкөсүнө өттү. Эми коронавирус оорусунан жана кымбатчылыктан жабыркаган кыргыз экономикасын көтөрүү башкы максаты турат. Бул маселени ийгиликтүү чечүүгө кыргызстандык бардык жарандар жигердүү катышып, өкмөткө жардам кылуусу зарыл деп эсептейм. Мен саясаттан кеткениме 16 жыл болду. Учурда өлкөнүн саясий акыбалына таасир кылайын деген эч ниетим жок. Эгер өлкө жетекчилиги сунуш кылса, анда илим билим тармагында өлкөбүз үчүн өзүмдүн салымымды кошууга даярмын. Урматтуу мекендештерим, мекенимде болгон бир жумалык мөөнөттө эл менен кенен жолугушууга мүмкүнчүлүк болбоду, бирок айрым жолугушуулар учурунда жылуу мамилелерин көрсөтүшкөн мекендештериме абдан ыраазымын. Акылман кыргыз элиме бекем ден соолук, алдыда көптөгөн жакшылыктарды каалаймын. Булак Кадам Медиа. Эл чындыкты билсин. Атасынын аркасы менен Кубанычбек Кангантиев аброй таба албайт. Бакиев бийлигинин убагында Камбаралы Кангантиев башкы прокурор болуп байып чалчаңдаганы эсибизде. Эми ушул коррупцияга шектүү экс-чиновниктин баласы Кубанычбек Кангантиев Бишкек шаардык кеңешине төрага катары шайланып, коомчулуктун кыжырын келтирүүдө. Карапайым адамдардын деле билимдүү, тажрыйбалуу балдары арбын тилекке каршы аларга жашыл жарык сейреп күйөт тура. Баягы эле эски традициянын алкагында көпөс чиновниктердин эрки талтаңдары бийликке келишип, тар замандын заарын чачып турган кез. Кыскасы, Бишкек шаардык кеңешине Кубанычбек Кангантиевдин төрага болушу жакшылыкка алып барбайт. Атасынын аркасы менен аброй таба албаса анык, бийликтин беделине сокку. Булак Арбакейжи. Эл чындыкты билсин. Чегара Тажикстан жарандары такталбаган жерге тосмо куруп башташкан. Тажикстан жарандары Баткендин Лейлек районунун Максат айылында кыргыз-тажик чегарасындагы такталбаган жерге тосмо курган. Мындай билдирүүнү УКМКнын чегара кызматы билдирди. Окуя аталган аймактагы футбол таласы деп аталган такталбаган участкада болжол менен 18:30 болгон. Анда Тажикстандын Овчи Калачы айылынын тургундары өз алдынча тосмо тургузушкан. Буга байланыштуу Кыргызстан менен Тажикстандын чегара кызматтарынын өкүлдөрү тез арада сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, курулушту токтоткон деп айтылат билдирүүдө. Азыркы тапта аталган аймакта абал туруктуу чегара кызматы кырдаалды көзөмөлдөп жатат. Булак Сокол Медиа. Эл чындыкты билсин. Орхан Инандын колуна операция жасалды. Сапат билим берүү мекемелеринин президенти Орхан Инанды Туркияда түрмөнүн ооруканасында колунан операция болду. Бул тууралуу айрым маалыматта булактары жактоочусу Халил Ибрагим Йылмаз таянып жазып чыгышты. Анын айтымында Инандын колун аны уурдоо учурунда сындырышкан. Операциядан кийин колу калыбына келип жатат. Эскерте кетсек, Орхан Инандыны 31 майдан 1 июнга караган түнү белгисиз адамдар уурдап кеткен. Ал 1 айдан ашык убакыттан бери дайынсыз болуп жаткан. 5 июлда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган алардын чалгын кызматы Орхан Инандыны кармап Түркияга алып келгенин билдирген. Ага байланыштуу 6 июлда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркиянын элчиси Ахмет Доганга каршылык нотасын тапшырган. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан Түркиядан Орхан Инандыны кайтарып беришин талап кыларын айткан. Инандын айтымында аны 3 кыргызстандык уурдап Түркияга чыгарып кетүүгө жардам берген. Ал Түркияда куралдуу террордук уюмду башкарууга айыпталууда. Адвокаттын айтымында учурда Инандыга козголгон кылмыш
кылмыш иши менен таанышуу жүрүп жатат. Прокуратура аны 22 жылга чейин эркинен ажыратууну сураган. Алгачкы сот отуруму 16 сентябрга белгиленген. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. COVID-44 аскер кызматкери вакцинация алгандан кийин өздөрүн жаман сезе баштаган. Эмдөөдөн кийин өздөрүн жаман сезген 44 аскер кызматкеринин баарынын абалы туруктуу, алар дарыгерлердин көзөмөлүндө. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда, Жалал Абадда вакцинаны сайгандан кийин 44 аскер кызматкеринин абалы начарлаган. Буга байланыштуу республиканын бардык аймактарында AstraZeneca вакцинасын колдонууну убактылуу токтотулган. Жалпысынан Жалал Абад облусунда AstraZeneca вакцинасынан 4000 доза жөнөтүлгөн, анын 211 сайылган. Окуя болгон Ала Бука аскердик бөлүгүндө 90 кызматкер эмделген. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Бишкек ош жолунда сайга кулаган унаадан секирген айдоочу мүрт кетти. Окуянын чоо жайы. Бүгүн 6 августта Бишкек ош жолунда күйүүчү май ташуучу унаа сайга кулап, айдоочусу каза тапты. Бул тууралуу аймактык кабарчы өздүк булактарга шилтеме берүү менен билдирди. Маалым болгондой, кырсык болжол менен саат 08:25-те Каракөл шаарында аталган жолдун 392-393 чакырымдарынын ортосунда болгон. Фредлайнер үлгүсүндө унаанын тормозу иштебей, сайды көздөй бет алган. Ошол маалда айдоочу менен жүргөнчү унаадан секирип чыгышкан, бирок айдоочу ийгиликсиз секирип, башынан алган жаракаттан улам каза болгон. Ал эми жүргүнчү аман калды. Жүк ташуучу унаа жолдун оң жагындагы сайга 30 метрдей төмөн түшкөн. Каза болгон айдоочу Чүйдүн Жайыл районунун 1961-жылы туулган тургуну болгон. Алдын ала маалыматтарга караганда, унаада 35 тонна күйүүчү май бар болчу. Булак Турмуш Кээже.